ун менен, чай менен пенсия алып жүрбөдүңүздөр беле? Ошо жигит келгенде ошол нерсени токтотуп, акчага өткөрдү. Тарыхта болгон эмес, соцфонд ушул Минфинге карыз акча берген. Мына ошончолук ийгиликке жеткирген экен ошол жигит. Налогто иштегендер деле ошол жерде отурсаңыздар керек, налогду учурунда мына 135%ке чейин көтөргөнгө алып барды. Шапка жанагында отметка дегендер токтогон. Парламентке анын ортосунда жанагы ал жөнүндө сөз болуп атпайбы, акча жөнүндө мондай болду деп. Ал деген жанагы Лаврова дегендин учурунда келген акчаны жаман көрсөтүш үчүн ушул Акмат Келдибектин мойнуна илип атат. Эми телевизордон кандай көрсөтүп атканын көрүп атасыздар да. Андан кийин парламентке келип иштегенде мына азыр кумтөр деп атабыз. Мына таластык бүртүгандар андаш токтотуп бергиле дегенде ошол спикер болуп турганда ошол чечим чыгарып ошону токтотуп берген. Парламентке ошол жигит келгенде парламент элге иштеген. Парламенттин ошондо кичине өзүнүн аброю пайда болуп калды эле бир. Аура болуп. Азыр көрүп атасыздар, парламент кол бала болуп калды да.